Саламатсызбы, эфирде элдик медианын жаңылыктары чыгарылышы. Студияда мен кызматта Жылыз Байисова. Алгач бүгүнкү күндүн орчундуу окуялардан кыскача баяндайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков паспорт тендериндеги чырга байланыштуу үн катты. Ал укук коргоо органдарын мыйзамды катуу карманууга чакырды. Бул боюнча азыр эрте чечим чыгарбай, бул боюнча мыйзам чегинде чечим кабыл алыш керек. Кызыл омпол уран кенинин иши убактылуу токтотулду. Өкмөт башчы экологиялык экспертиза аяктаганга чейин ишти жүргүзбөнү тапшырды. Мүмкүн болушунча тез бар же жок деп айткан. Тынымсыз жүргөн жүк ташуучу унаалар жолду чаңдатып жашоочуларга зыян келтирүүдө. Кичи Алайдагы боз ала чаң болгон окуучулар, чаң жуткан жашоочулардын көйгөйү канткенде чечилет. Азыр жеңил машина жүрүшкө мүмкүнчүлүгү жок, адамдар иланчы жок эле болуп калды, эки жакка баса албай калды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк тааныштырууну баштайбыз. Президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда бүгүн 22 апрелде Ош шаарында Санарип Кыргызстан региондорду өнүктүрүү телекоммуникациялык форуму болуп өттү. Мындай форматтагы форум өлкөдө биринчи ирет өтүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков форумга карата даярдалган Кыргызстандагы уюлдук байланыш операторлору уюштурулган мобилдүү кызмат көрсөтүүлөр тууралуу көргөзмө менен таанышты. Форумдун ачылышында мамлекет башчы сөз сүйлөп, анда ал санариптештирүү президенттик ишинин артыкчылыктуу багыты болорун айтып, бул чөйрөдөгү бардык маселелерге кылдат көңүл бурарын белгиледи. Президент сөзүн улай жакында эле мамлекеттик каттоо тармагындагы тендерге байланыштуу жооптуу кызматкерлер камалгандыгы боюнча пикирин билдирди. Бул коомдо резонанс жаратты. Мен коомчулуктун ой пикирине чоң сый-урмат менен мамиле кылам. Биздин жарандык коом абдан күчтүү, жарандарыбыз мамлекеттик маселелерге кайдыгер мамиле кылбагандыгы жакшы көрүнүш. Бирок тендердин айланасында көп талаш тартыштар жүрүп жатат. Ошондуктан шашылыш жыйынтык чыгарбоого чакырам. Бардыгы мыйзам алкагында болушу керек, деди өлкө башчы. Президент мыйзамдуулук баарына бирдей экендигин белгилеп, укук коргоо органдары да мыйзамды катуу карманышы керектигин айтты. Бүгүнкү форумга мамлекеттик органдардын, депутаттык корпустун, бизнес коомчулуктун, электр байланыш компанияларынын операторлорунун, коомдук уюлдардын жана эл аралык уюмдардын 500дөн ашык өкүлдөрү катышты. Азыркы мына паспорт тендери учуу бул дагы экинчи чоң мындай bir талаш тартыш жаратты. Бул эл аралык коомчулуктагы мына буга абдан катуу көңүл бурду. Үчүн дегенде бул тендерге эл аралык компаниялар катышты. Азыр эки өлкөнүн бийлиги дагы бул боюнча азыр мына көрүп атасыңар, көңүл буруп атат. Бир мамлекеттин элчилиги көңүл буруп атат. Бул ошондук үчүн бул мыйзамдын чегинде, бул чечиш керек барды тең. Анан бул эми мындай болбош керек. Ошондуктан биз мыйзамдык базаны жакшыртып, ушу коррупциялык элементтерди ошо мыйзамдан жок кылышыбыз керек. Азыр мына буюрса эки окуудан өттү жогорку кеңештен. Сатып алдылар мыйзамы боюнча парламенттен. Ушул мыйзам өтүп, кол коюлуп калса, ишке кирсе, ошондо ушундай нерселер, адам факторлору жок болот. Ушу тендер дагы, бул экинчи айтып атам, эл аралык тендер компанияларга чыккан. Мына биздин мамлекеттин аброюна дагы сөз тийгизди. Бул эми бүт массалык маалыматта басты. Ошон үчүн бул боюнча азыр эрте чечим чыгарбай, бул боюнча мыйзам чегинде чечим кабыл алыш керек. Ысык көл облусунда жайкы сезонго аз калды. Кыргыз берметине жылдагыдай көптөгөн туристтердин келип эс алары күтүлүүдө. Бирок серепчилер уран кени ачылса туристтик сезонго терс таасирин тийгизет дешет. Себеби кызыл омпол уран кенинин айланасындагы чырлар күн санап күчөп. Бүгүн каршылоо акциясынын алгачкылары башталды. Ага жүздөгөн жергиликтүү тургундар жана эл өкүлдөрү дагы катышты. Biz azır kampele tavsiye edip, al bu yerden azır hızlıçı olsa birimiz kızıl dayanlık ne geriye var? Бул митинг болсо Ысык көл облусу менен Нарын облусу чектешкен Куака ашуусунда орун алды. Чогулгандардын саны аз болгону менен талабы көп. Биринчиден алар уранды казууга таптакыр каршы. Urandın кандай зыяны барын билиш үчүн окумуштуу болуп кереги жок. Өлкөнүн баш мыйзамына ылайык ар бир адам өмүрү жана ден соолугу үчүн ыңгайлуу болгон экологиялык таза чөйрөгө жашоого укуктуу. Аны камсыз кылуу болсо мамлекеттин талашсыз милдети. Бирок бизде акчанын айынан мындай мыйзамдар бузула берет. Маселен уран калдыгы зыян экенин билип туруп мамлекет тараптан чалгындоого 2010-жылы лицензия берилип, аны 2012-жылы чалгындоо иштери башталган. Ал эми келишимде кандай жазылган азырынча белгисиз.
O gölün aylanasında 40 uruguruz büt yaşaydı. Bir ele uru yaşaydı, gölün aylanasında büt uru yaşaydı. Бирок Уран кеніндегі иш убактылуу токтотулду. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Юразия жоопкерчилиги чектелген коомунун ишмердүүлүгү боюнча кеңешме өткөрүп, Кызыл Омпол уран кенинин ишин экологиялык экспертиза аяктаганга чейин токтотуу турууну тапшырды. Өзгөчө адамдардын ден соолугуна жана экологиябызга кандай таасири бар? Ушуга жараша мамиле кылышыбыз керек. Биздин максатыбыз акча таап, бюджет толтуруу эмес. Бул маселелерде эң биринчи маселе болуп бул экология маселеси болуш керек. Муну баардыгы түшүнүш керек. Жарандарыбыз кандай ойлосо, кандай ушундай тынчсызданса, мамлекеттик кызматкерлер дагы жаратылышыбыз үчүн, өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн ошондой эле тынчсызданабыз. 2018 жылдын 31 декабрында кен казууга байланыштуу бардык жагдайларды изилдеп чыгуу максатында мекеме аралык жумуш топ 18 апрелде болсо мекеме аралык комиссия түзүлгөн. Өкмөттүн комиссиясынын курамына жалаң дежурлар кошулуп калды деген сөздөр да тараган болчу. Комиссиялар бул дежурный комиссиялар. Дежурный комиссиялар бул деген. Дежурный өзүң дежурный. Акырын сүйлөшкүлө. Аябай көп разговор. Сиз кыргыз элинин баарын сатып атасыз. Эмне үчүн Роердин эч кандай зыяны жок деп телевизорго чыга алышын айтып атасыз. Эмне үчүн жашыруун алып келдиңиз? Аржа калтырсаңыз. Дал ушуну эске алган өкмөт башчы комиссиянын курамына Жогорку кеңештен, жергиликтүү кеңештин депутаттары жана активдүү жарандардын кошулушу керектигин айтып, ишти тездетүүнү тапшырды. Комиссиянын ишине Жогорку кеңештин депутаттарынан, жергиликтүү кеңештин депутаттарынан, жана активдүү жарандардан кошолуп, сөзсүз түрдө экология тармагында ушундай кендердин таасири боюнча адистерди тартып комиссиянын алкагына ишине. Бул жерде бизде Кыргызстанда бардык саясат ачык айкын жүрүш керек. Өзгөчө жарандардын ден соолугуна жана жаратылышыбызга, экологиябызга. Эгерде биздин жарандарыбыздын ден соолугуна зыян келтире турган болсо, экологиябызга зыян келтире турган болсо, анда бул кенди иштетпесибиз керек. Уран кенине байланыштуу бардык чечимдер комиссиянын ишин жыйынтыгын эске алуу менен экологиялык техникалык экспертизалардан кийин кабыл алынат. Буга чейин дал ушул уран кенини иштетүүгө каршы интернетте онлайн кол топтоо башталган. Ага кошулгандардын саны барган сайын өсүп, каршылыгын билдиргендер 10 миңге жеткен. Ысык көлдүн Көк Мойнок айыл аймагындагы Кызыл Омпол уран кенин иштетүүгө каршы маанай соңку күндөрү күчөдү. Жарандык активисттер биз Ысык көлдө уран кенин иштетүүгө каршыбыз деген петицияга онлайн түрүндө кол чогултуп жатышат. Кенди чалгындап жаткан Юразия в Кыргызстане ишканасы Орусия менен Кыргызстандын биргелешкен компаниясы. Кенди чалгындоого лицензия 2010 жылы алынган. Уран кенин иштетүүгө кимдер кызыктар жана аталган долбоордун күнгөй тескейин бүгүнкү элдик талкуу программасынын алкагында көз карандысыз эксперт Максат Мамытканов менен талкууланды. Анын пикиринде мындай ири долбоор сөзсүз элди сынына коюлуп, жергиликтүү калктын макулдугу менен ишке ашырыш керек болчу. Министрлер телевизордон чыгып алып айтып атат, бул эч кандай зыяны жок тигүү деп, эми элди бекер жин келтирбей эле койсо жакшы болот эле. Элге так маалымат бериш керек. Азыр деген акыбал ушундай. Изилдөөлөр жүргүзүлүп атат. Чалгындоо иштери бүтүп атат. Азыр деген баары эсептелип туруп, аныкталгандан кийин, ошондон кийин анан азыр эми башталат. Бул өндүрүштү кайсы жол менен жасаса болот? Же биз деген жерди бурит этип туруп, көзөө жолу менен жасайбызбы, кислота менен, химиялык жол менен, же жерди ачык бойдон карьер менен казып туруп, чаң-паң менен бүт ошо менен чыгарабызбы деген. Ошентип азыр бүт техникалык жагын деген көргөндөн кийин анан биз тандашыбыз керек да, анан бирок биз талап кылышыбыз керек өкмөттөн. Силер деген эгерде иштегенге келсеңер, эгер ошончолук эле пайда түшүрөлү, ооба. Эгерде иштетели макул деп элден деген уруксат алсаңар, анда эң зыяны азын тандагыла. Анан көргүлө, реалдуу түрдө кандай болот. Анан бирок өзүңөр деле элестетип көргүлө, мондай 30 метрлик үйдү канча миң, миллион тонна жер кыртышын бир жака ташып барыш керек. Аяктан кайра ташып көмдүрүп, кайра түздөп, рекультивация жасаш. Ошонун баарын жасаганга канча убакыт керек, канча каражат кетет. Сиз айткандай көзөө жолу менен ала турган болсо, аны деле аныктоо керек, алып туурабы? Канчалык деңгээлде анын деле зыяны бар экенин. Ооба да.
Анткени анын баардыгы все равно кислота да, анын баардыгы химия. Ошонун баарын көрүш керек. Кайсынысы деген зыяндуураак болот, кайсынысы экономикалык жактан пайдалуураак болот. Анткени компания өзүнүн пайдасын көзөйт да. Аларга ушинтип отуруп туруп өзүнүн пайдасын алып кетишет. А эл болсо калат да. Эл эмнени алат андан? Эчтекени албайт да. Эми болуптур, айыл өкмөткө эптеп тыйындар келер. Анан местный бюджетке эмнеси келет? Салыктарыбы? Анан соцфондко төлөгөн баягы эми соцфонд деле кыйрат деле болбойт да анда. Ке ошондой болуп атат да. Элдин наразычылык чогулушу Бишкекте дагы орун алды. Анда экс-президент Алмазбек Атамбаев башкарган Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөлөрү уюмдун айланасындагы эки аңчы талаш тартышка чекит коюу максатта бүгүн Бишкекте Адилет министрлигинин алдына митингге чыгышты. Өкмөткө 7 күндүк мөөнөт коюп, эгер маселе чечилбесе, алар чоң митингдерди уюштурарын айтышты. Кененирээк төмөнкү материалда сөз болот. Бүгін 22 апрелде Бишкекте юстиция министрлигинин алдында чогулгандар партиянын лидери катары Сагынбек Абдрахманов катталганы мыйзамсыз болгонун белгилеп нааразы болушту. Чогулгандар колдоруна адилетсиздик, министри кетсин, КСДПдан колуңду тарт өңдүү бир катар жазууларды көтөрүп, КСДП расмий жолдогон каттын жообун талап кылып турушту. Митингге чыккан ондогон адамдардын арасында Жогорку Кеңештин депутаты Асель Кодыранова жана партиянын саясий кеңешинин мүчөлөрү, активисттер болду. Эгерде Кыргызстан социал-демократтар партиясынын башка ошол мүчөгө тиешеси жок адамга каттай турган болсо, министрлик кетсинби партиялаштар? Кетсин! 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 Ошондуктан эсиңер бар да, этеңерди жыйгыла. Мына көрүп атасыздар, андан кийин ошол сайтка бирдиктүү реестрге фамилияны Атамбаевдин фамилиясын башка фамилияга алмаштырып коюптур. Андан тышкары биздин адресибизди, дарегибизди бульвар Эркиндик 45 деп өзгөртүп коюптур. Бул эмне деген? Бул деген мыйзамды көзгө илбей, биздин каттарыбызды, эскертүүлөрдү көзгө илбегендиги, уруп, мындай айтканда мыйзамды тебелеп текшегендигин билдирет. Чогулгандардын атынан министрдин орун басары менен Асель Кодыранова жолугуп чыкты. Ал партияны кайра каттоонун мыйзамдуулугу боюнча сүйлөшкөнүн жана ынанымдуу жооп албаганын билдирди. Юстиция министрлиги партиянын лидери катары Сагынбек Абдрахмановду 18 апрелде каттаган. Абдрахманов ага чейин Атамбаевсыз КСДП кыймылын жетектеген. Партиянын мөөрү жана документтери алы күнгө чейин Алмазбек Атамбаевдин колунда. Өз кезегинде министрликтин басма сөз кызматы КСДП кайра каттоодон өтпөгөнүн, болгону министрликке түшкөн арыздын негизинде айрым өзгөртүүлөр киргизилгенин билдирди. Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин дарегине Кыргызстан социалдык демократиялык партиясы саясий партиясын кайра каттоого келип түштү деген маалыматтарга карата айта турган болсок, бүгүнкү күнгө чейин аталган саясий партияны кайра каттоого байланышкан документтер министрликтин дарегине келип түшкөн жок. Ошол учурда 2030 жылдын 5 апрелинде министрликтин дарегине юридикалык жактарды, филиалдарды, өкүлчүлүктөрдү мамлекеттик каттоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 18-беренесинин талаптарына ылайык белгиленген саясий партиянын жетекчиси, саясий кеңештин курамы жана жайгашкан жери өзгөргөндүгү тууралуу тиешелүү документтерди тиркөө менен 2019 жылдын 3 апрелинде болуп өткөн аталган саясий партиянын 18-съездинин жыйынтыгы боюнча кабарлама келип түшкөн. Ал документ Сагынбек Абдрахманов тарабынан кол коюлган. Башкача айтканда, аталган мыйзамдын талаптарына ылайык жетекчи жайгашкан жери жана башка кайра каттоого алып келбеген маалыматтар өзгөргөн учурда бардык юридикалык жактар бул тууралуу юстиция органдарын 30 календардык күндүн ичинде кабарлагого милдеттүү. КСДПнын күбөлүгүн талап кылып, юстиция министрлигинин алдына тынчтык акциясына чыккандар ысык көлдөгү уранды иштетүү азыркы бийликтин чоң катасы болоорун айтып, элди ойлоп тынчсызданып жаткандарында айта кетишти. Эмне үчүн Кыргызстанга биз уранды иштетүүгө каршыбыз? Мен мындай түшүнүп берейин туугандар силерге. Мына бүгүнкү күндө кумтөрдүн калдыктарын чече албай, бүт кыргыз эли, кыргыз өкмөтү баш ооруп турган чагы. Анан ушул кумтөрдүн калдыктарын жогото албай аткан бийлик кантип уранды иштетет? Айткылачы. Иштете алабы? Бул жөн эле сулуктоо.
Жылуулук электр борборундагы өндүрүштүк кырсык боюнча 7 адамды сот күнөөлүү деп таап, айрымдарын 2,5 жылга, ал эми айрымдарын 4 жылга эркинен ажыраткан. Бирок соттун бул ишинен нааразы тараптар дагы жок эмес. Алардын айтымында чыныгы күнөөлүүлөр эмес, жемкорлордун бетин ачкандар камакка алынды дешүүдө. Алдыда ушул жөнүндө сөз болот. Бишкек жылуулук электр борборундагы өндүрүштүк кырсык боюнча 7 адамды сот күнөөлүү деп таап, айрымдарын 2,5 жылга, айрымдарын 4 жылга эркинен ажыраткан. Алар Улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев 2,5 жыл жана 100 000 сом айыпка жыгылды. Улуттук энергия холдинг компаниясынын төрагасынын мурдагы орун басары Нурлан Садыков 2,5 жыл жана 100 000 сом айыпка кесилди. Электр станциялар компаниясынын мурдагы башчысы Узак Кадырбаев 4 жылга кесилип, ошондой эле 150 000 сом айыпка жыгылды. Ал сот залынан түз эле камакка алынды. Электр станциялар компаниясынын башчысынын орун басары Бердибек Боркоев 8 жылга кесилди. Ошону менен бирге 150 000 сом айыпка жыгылды. ЖЭБтеги модернизация долбоорунун аткаруучу директору Темирлган Биримкулов 2,5 жыл жана 100 000 сом айыпка кесилди. ЖЭБтин мурдагы башкы инженери Нургазы Курманбеков 4 жылга кесилди жана 150 000 сом айыпка жыгылды. Ал дагы сот залынан түз эле камакка алынды. ЖЭБтин мурдагы башчысы Нурлан Өмүркул уулу 4 жылга кесилди. Ошондой эле 150 000 сом айыпка жыгылып, ал дагы сот залынан камакка алынды. Дал ушул Нурлан Өмүркул уулунун жакындары, адвокаты бүгүн маалымат жыйын куруп, соттун чечимине нааразычылыгын билдирип чыгышты. Себеби жылуулук электр борборунун мурдагы башчысына карата тагылган айыптар туура эмес. Аны шалаакылык беренеси менен соттоого негиз жок болчу дешет. Соттолгондугу тууралуу боюнча мен как юрист катары мен макул эмесмин. Себеп дегенде мына азыр берден тастыкталып атат. Эртеңки күндөрү биз бул кагаздар менен иштейбиз. Себеп дегенде ар бир кишинин кылган кылмышына жараша ошого татыктуу болуш керек да. Анан кылмыш жасабаган киши 4 жыл алып атса. Кайсыл берене менен? Берене менен 233, 232 шалаакылык. Анан кийин тиги үстү жабылбай калды, анан айнек тартылбай калды деп. Ар жерде генерал главный инженер бар да. Ал эми жубайы болсо жылуулук электр борборундагы 111 миллион долларлык жемкорлуктун бетин ачкан менин күйөөм болчу дейт. Андагы 600 долларлык кычкачты, 14 500 долларлык кадимки камераларды Жогорку Кеңештин трибунасында айтып, 186 миллион долларга сумманы чыгаруу үчүн бааларды асмандан алып жаза бергенин айтып бергендиги үчүн 4 жылга абакка отурганы туура эмес дейт. Баарынан биринчилерден болуп, Кыргызстандагы эң чоң коррупциялык системаны көзүн чукуп ачык айтып чыккан, Жогорку Кеңешке чейин барып айтып чыккан 600 долларлык кычкачты ТЭЦ туура эмес жазалып жаткан, модернизацияланып жатканда көп суммада акча урдалган деп. Ошонун негизинде коррупционерлер камалып, ошонун негизинде коррупция ачылып жатат да. Кылым аферасы аталган ЖЭБтин соту өткөн жуманын аягы болгон. Ал эми соц тармактарда эмнеге 2,5 жыл гана соттолот деген таризде нааразычылыктарын жазышууда. Бирок айта кетчү жагдай, бул сот өндүрүштүк кырсык боюнча гана болду. Алдыда тендер жана башка 3 ЖЭБке байланыштуу соттор бар. Чаң жутуп тоо койнунда жашаган алыскы Кичи Алай айылынын жашоочусу көйгөйүн айтып биздин порталга кайрылды. Анын билдирүүсүнө ылайык, чоң жүк ташуучу унаалар айылды бир күндө бир нече жолу аралап өтөт. Мындан улам топурак жолдун чаңын сапырып, жашоочуларга ыңгайсыздыкты жаратууда. Бул маселе канткенде чечилет деп ал суроо салды. Бир айылдан экинчи айылды бириктирүүчү жолдун узундугу 10 же 11 чакырымды түзөт. Дал ушул жол аркылуу Хова өлкөсүндөгү унаалар көмүр ташышат. Бир күндө бир нече жолу каттаган унаалар жолдун абалын бузганас келгенсип, жашоочулардын саламаттыгына да зыянын тийгизип жатат. Анткени андагы жолду асфальт төшөлбөгөндүктөн топуракты сапырып өтүшөт. Окуучу балдар ушул жол аркылуу мектепке жөө барышкандыктан боз ала чаң болуп өңдөрү көрүнбөй келет. Эки айылдын окуучулары ишори курдук. Эки айылдын окуучулары жок дегенде бир 30-40 окуучу бар. Жок дегенде бизге ошо Кашка суудан Ылдыйк айылга мектепке барып келгенге бир транспорт болсо да. Окуучу мына шимин караңар ана шимини. Транспортко эч канча каражатыңар кетпейт эле. Бир бус эле саар эртең менен алып барат эле ошо шопур Кашка суу айылда. Абеттен кийин алып кетет эле, ошо тынч болот эле. Мына азыр байдан бери тартып турушту. Канча окуучу бар мугалимдерден ким бар эмне жерде? Кашка суу сатып 40 окуучу бар да, бара турган. Ушул айыл менен өйдөн кайын. Жерден Сахмолдан 5 километр, арага канча километр? 10 километр. Ашык 10 километр.
Жөбөс жүрөт. Жолорго аралашып, чаңгырылашып барып жүрөт. Эрте менен сүрөткө тартып эми интернетке ham чыгарып атышат. Балдар туманда калып атышат. Туманда. Бул катындар ами кийин жууп жадап бүтүштү. В общем, жашаганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Мындай көрүнүш 1 жылдан бери болуп келет. Ишкана тарабынан чаңды басаңдатуу үчүн топурак жолго суу себилип турат. Бул жетишсиз болуп жаткандыктан айыл эли тезирээк башка чарасын көрүүнү талап кылышууда. Бизге видео жиберген автордун айтымында жүк ташыган унаа тез-тезден өтүп турат. Ал бел алма карьеринен көмүр ташыйт. Мал жерде эгинтигинен болбой калды. Мал, мисалы үчүн азыр малга от салсак, сагып туруп салышка туура келип атат да. Ору көбөйүп атат. Мынау жерде немени бердиңер, рахмат. Сууну. О суу сепкенге үспөт кылбайт экен ол. 2 жол чеги себип атат. 2 жол себип атат. Аркасына куруп өткөндө кайра чаң болуп атат. Кичалай айылы Кереметоо айыл өкмөтүнө карайт. Биз аталган айыл өкмөтүнүн башчысы Сүйүнбай Гүлжигитовго кайрылганыбызда бул маселени чечүүгө биздин укугубуз жок дейт. Айыл өкмөттүн бул жообу албетте кубантарлык эмес. Себебин бул ички жол болбогондуктан жалпы пайдалануудагы жол деген жөнү келтирди. Бизден чара көрө албайбыз. Чоң биздин балабыздагы жол эмес, чоң кандашым. Бул жол жалпы пайдалануудагы жолда бул бетине беууга карай турган жол. Анан кийин биз бул жолго жүрөсүң деген неме жок, укугубуз жок. Буну тийиштүү администрацияга кайрылганбыз, администрация барып ордунда чогулуш өткөрдү. Ал компаниянын өкүлдөрүн дагы чакырды. Компаниянын өкүлдөрү суу себип турабыз, чаңытпайбыз деп. Вадыр деп алышкан да. Ошондо ким жооп берет агай бул жака? Буну эми компанияга да өздөрү анан кийин жолдун багы дебу эгер туура келбесе каттыктай коюшат дебу. Ал эми чаң менен булганып, мектепке барган окуучулардын транспорт каражатын чечип берүүгө жергиликтүү бийликтин алы жетпейт. Себеби аталган айыл дотацияда турарын айыл өкмөт башчысы белгиледи. Аймактык кабарлардан республикада билим сапатын жакшыртууда энелер мектебинин күчү зор. Анткени балдардын билим алуусуна үй бүлөнүн тынчтыгы, саламаттыгынын сак болуусу өз таасирин тийгизери талашсыз. Мына ошол себептен энелерди окуттуу, аларга бала тарбиялоонун жана үй бүлө бактылуулуктарын үйрөтүү учурдун талабы деп эсептешет адистер. Мындан улам Нарын облусунун Ат Башы районунда энелер мектебинин уюштуруу иши башталды. Кененирээк алдыдагы материалда. Бул деген былтыркы баланын сапаттуу билим алуусу үчүн жеке эле мектеп эмес, ата-эненин дагы чоң жоопкерчилиги бар. Бирок акыркы жылдары окуучу мектеп учурунда гана китеп бетин ачпаса, үй бүлөсүнүн жетишерлик колдоосу толук болбой келет. Маселен, ата-энелер мектеп жыйналыштары болгондо гана барып, баласынын окуу жөндөмдүүлүгүн сурабаса, атайын сабактарга катышып жардам бергендер чанда кездешет. Мындай шартта баланын билим сапаты төмөндөп, окууга болгон кызыгуулары азаят. Ошол себептүү учурда ата-энелердин жоопкерчилиги жогорулатуу жана мектепке тартуу аракеттери көрүлүп келет. Азыр ата-энелер түшүнүп калды, балага билим керек экенчи. Аны үчүн баланы окуп кой деп эле койбостон, ошо бала менен кошо окуш керекти зарылдыгын ата-энелерге окутуп үйрөтүшүбүз керек болуп атат да. Баягы баланы сабактан келдиңби, сабакка бардыңбы деген менен чектелип калбай, ошо мисалы үчүн баласы башталгыч класста болсо, ошолорго китеп окуп берүү. Буга окуучулардын коомдук жумуштарга тартылбай жатышы дагы кошулташыл болот. Маселен, совет мезгилдеринде окуучулар атайын коомдук жумуштарга тартылып, эмгекке тарбиялоо иштери жүрсө, учурда ишембиликке чыгуу дагы мүмкүн эмес. Мындай кылуу тажрыйбалуу мугалимдердин айтымында балдарды бекерчиликке гана тарбиялайт дешет. Анткени келечекте эмгекчил, аракетчил, ийгиликке жеткен балдарды көрүү үчүн аларды эмгекке жаш курагында тарбиялап калыптандыруу зарыл. Жок, баланы бардык жагынан азыр уже ошого келатабыз биз. Себеп дегенде компетенттүү бардык жагынан өнүккөн балдарды тарбиялоо деп биз ошол акыл эмгеги менен дагы тарбиялаганга азыр жолго салынып калды десек болот. Ош аркылуу суроо берип, баланын мыкты окуп, ийгиликке жетүүсү үчүн үй бүлөнүн тынчтыгы, алардын саламаттыгы чоң таасир тийгизет. Айрыкча эненин татыктуу тарбиясы жана колдоосу балдар үчүн дем күч берип, алдыга умтулууга шыктандырат. Мындан улам учурда энелер мектебин түзүп, аларга балдарды тарбиялоону жана үй бүлө бактылуулук ыкмаларын үйрөтүү шарт. Мындай ыкма менен алыскы Баткен облусунун Лейлек районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиясынын директору Гапар Мадаминов бир катар ийгиликтерге жеткен. Район боюнча 2-3 окуучубуз медакадемияга өтсө сүйүнчүбүз.
Контрактты окугандар албетте көп, бирок контрагы 50 000 сом, 60 000 сом. Өткөндө бир ата эсептеп келип турай, капырагай 5 жылдык эле жардамыңыздар контрагыны төлөгөндө 5-6 миллион сом элге жардам келиптир деп. Гапыр Мадаминов жетектеген гимназия Тажикстан менен чектешкен жаштык айылында орун алган. Чакан мектепте талапка ылайык окуу үчүн заманбап шарты болбосо да, энелер мектебинин аркасы менен чоң ийгиликтерге жеткен. Маселен, жылына 24-25 окуучу окууну аяктай турган болсо, алардын 95% республикадагы атүгүл чет мамлекеттердеги мыкты окуу жайларга, бюджеттик орундарга билим алышат. Бая айыл жеринде балдар билим сапаты төмөн, кругозору тар, билимге кызыкпай жүдөп жүргөндө ошонун себебин иликтеп чыксам, мектептен, мугалимден гана көз каранды эмес, 70% үй бүлөдөн экендигин түшүнүп туруп, анан ошонун себеби менен ошонун үчүн энелерди окутууну баштадым. Билим менен кошо балдардын таалим тарбиясын ал эмес, ата-энелер менен кошо иштөөнү иликтеп, тажрыйбалап келе жаткан Гапыр Мадаминовдун бул аракеттерин бүткүл республикага жайылтуу башталды. Тагыраак айтканда, аталган мугалим энелер үчүн мектепке 1-2 саатка сабак уюштуруп, баланын психологиялык жана физиологиялык абалын эске алуу менен тарбиялоону, алар менен биргеликте китеп окуу, сабактарга даярданууну жана үй бүлө бактылуулуктарынын ыкмаларын үйрөтүшөт. Бул багыттан Нарын облусунда четте калбай ар бир мектепке энелер мектебин түзүү менен билим сапатын жакшыртуу маселеси коюлууда. Алгачкылардан болуп Ат Башы районунун билим берүү бөлүмү мугалимдер менен аталган агартуучу менен жолугуштуруу уюштуруп, анын алкагында мугалимдердин ар түрдүү суроолоруна жооп узатты. Балдарды муну жазап кой, тигин жазап кой дебей, балдардына билим алуусуна канчалык шарт түзүп беришет, канчалык сабактан калтырышпайт, канчалык тарбиялашат үйдө, үй бүлөдөгү атмосфера балдардын билим алуусунда кандай болот, ошонун баарын көрүп кетсе деп анан келишти. Өздөрү дагы көрүштү, анан ушул алгач биздин ошол өкүлчүлүк ушул жолугушуу иштерин уюштуруп берсек. Анан мугалимдер өздөрү билсе, түшүнсө биринчи. Алар башында ойлоп отурган, эми ата-энесин балдарга сабак берип атам, эми ата-энеси калдыбы деген. Чоңдорго эмне сабак беребиз эми деген. Бирок ошо мугалимдерди, ата-энеси мугалимдерге жардамчы кылып алып алыш, өздөрү түшүнүп атышат. Иш-чара Эл аралык кыргыздар ассоциациясынын колдоосу менен уюштурулуп, жаш мугалимдерге шык берүү жана билим берүүнүн сапатын жакшыртуу максат кылынган. Балдарыбыз мыкты камкорлукта чоңойсо, мээримге бөлөнгөн болсо, жүрөктөрү тойгон болсо, ал балдар спортту дагы, маданиятты дагы, башканы дагы, экономиканы дагы көтөрүүгө жөндөмдүү болот. Ошондуктан бардык нерседе бул билим негизи болуп эсептелинет. Эне бул мектеп дейт. Энелерибиз мыкты мектеп болуп берсе, балдарды бир жөн эле тамак ичирип, кийимин бүтөп берип, аларды багып атам дебестен, бул биологиялык багуу эмес, чыныгы адамдык сапатта бага турган болсо, келечекте мыкты инсандар чыгат. Ошондуктан биз ушуга басым жасадык. Республикада анын ичинде облуста билим сапатын жакшыртуу аракетинде ата-энелерди мектепке тартуу жана окуучулардын билим алуусуна көмөктөшүү натыйжалуу ыкма. Мындан улам эми ар бир мектеп тиешелүү деңгээлде бул ыкманы пайдалануу менен окуучулардын жаркын келечеги үчүн аракеттерди көрмөкчү. Гүлара Туратбекова, Шамен Болотбеков, Ат Башы району. Эртең Бишкек Нарын Тору картууна жолу жардыруу иштери жүргүзүлгөндүгүнө жана поездин жүрүүсүнүн коопсуздугун камсыздоого байланыштуу убактылуу жолдор жабылат. Маалыматка ылайык саат 8-ден 22:00 чейин жолдун 103-117 чакырымында унаа кыймылына чектөө киргизилет. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы унаалар айланма жол аркылуу өтүүгө болорун. Мындай көрүнүштү түшүнүү менен кабыл алууну өтүнөт. Спорт кабарлардан кыргызстандык Малика Ботаева джиу-джитсу боюнча дүйнөлүк чемпионатта күмүш медаль тагынды. Абу-Даби шаарында Малика Ботаева 62 кг салмак категориясында кыздар арасында өткөн таймашка катышты. Джиу-джитсу боюнча дүйнөлүк чемпионатта алтын медальды украиналык кыз, коло медальды Колумбиянын өкүлү алды. Кошумчалай кетсек, Малика Ботаева Кыргызстандын атынан джиу-джитсу боюнча дүйнөлүк аренага чыккан жалгыз аял. Ушу менен дүйшөмбү күнгө алынган жаңылыктар топтому соңуна келип жетти. Биздин бул чыгарылышты Элдик медиа YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчабыздан көрө аласыздар. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуз.